жактан бир көрсөтмөлөр, таңуулар аткаруу бийлиги тарабынан болуп атат дейт. Бул да негизсиз. Эч кандай аткаруу бийлигинин дагы президенттик администрациянын да тиешеси жок. Бул парламенттин ички иши. Парламент өзү чечет. Эдил Байсалов ушундай интервью берди эле, неме жогорку кеңеш тарабайт деп. Ошондо да сиз да чыгып айттыңыз эле да. Жогорку кеңеш тарабайт деп, мына жазында эле. Өз каалоосу менен тарабайт деп. Ошондо сиздин сөзүңүзгө кандай ишенсек болобу, болбойбу, мен түшүнбөй калдым да, жакшычы. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Ал убакта биз айткан учурда, мен айткан учурда мыйзам кабыл алынган эмес. Президенттик шайлоонун датасы да белгиленген эмес. Кийин мыйзам менен бекитилди. Демек, өзгөртсө болот. Бул жашоодо өзгөрбөгөн бир гана ыйык Куран. Башкасын бардыгын шартка жараша, кырдаалга жараша өзгөртүүгө болот. Андыктан мен айтып коеюн, андан мындай кыйкым издештин такыр кереги жок.